Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн мына биздин коллега Ош шаарынан ушул мен кандай натуралдык ыкма менен дарылаганга аракет кылсам, Ош шаарынан мына биздин коллегабыз тоже ушундай методдорду колдонуп, уже 7-8 жылдан бери ушундай метод менен дарылаган врач Курбанбекова Гүлзада. Саламатсызбы? Бишкекке жумуштар менен бизде деген врачтар жогорулап турабыз, билимибизде повышенияга келип калды. Мына ошо бүгүн мага келип калгандыктан бүгүн биз бир эжекени бирге кабыл алайлы деп чечтик. Эжеке, сиз жашыңыз канчада? 68. 68 жаштасыз. Мына биз коллега экөөбүз сурадык, анан азыр көрүп абдан сүйүнүп турган мезгилибиз 68ге чыккан менен эжеке абдан өзүн жакшы караптыр деп. Эми канды мен карадым. Мына азыр канды көрсөтөбүз. Канды көрдүм. Абдан бир жагы сүйүнүчтүү, бир жагы таң калыштуусу, эжекенин канында эч кандай микроорганизм табылбады да. Мен мына дайым эле айтып келем, урматтуу мекендештер. Бизде могу 5 микроорганизм бизде абдан жашаганга аракет кылат да. Ушулар биз жеген тамак менен тамактангысы келет, суу ичпей койсок булар көбөйүп кетет. Биз курсагыбызды жакшылап карабай койсок булар көбөйүп кетет. Бирок канда мына азыр сүйлөшүп бүткөндөн кийин канды көрсөтөбүз. Эжекенин канынан биз ушул 5 микроорганизмди таппадык да. Анан мен бул сурай баштадым. Эмне сиздин каныңыз жакшы экен, болгондо гана сиздин каныңызда холестерин менен гана туз чыгып атат. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып бериңизчи дедик. Мына эми сиз бизге кантип ооруп калгансыз, анан кантип сиз жакшы болдуңуз, биз колдонуп аткан методдорду биз айтпай эле өзүм мурун колдонгон эки түрүнчү ошондон абдан жакшы болгон, кантип беттеги терилер өзгөргөн, кантип моюндагы папилломалар жок болгон, кантип колдор тазаланган. Мына ушул боюнча эжекенин өзүн оозунан угайлы. Кантип ооруп калдыңыз эле? Эми бул баягы 40-тан өтүп калган мезгилде давление болуп баштадым. Ошол кезде давление болуп баштадым, дары ичип, анан кийин ушу дары менен эле жашап жүрдүм да, чынын айтканда. Андан кийин баягы улам оору көбөйүп жакшы болуп баштаганда эле өзүм изденеткенсиң. Ошто дары менен эмес, өзүңдү дарысы жок, аракет кылганга аракет кылат экенсиң. Ушундай дарысын сизди бөлүп коюн, кечиресиз. Ушу дарысы жок дарылоого канча жыл мурун кошулдуңуз? Буга негизи мен абдан кыйналгандан кийин кошулдум да. Мен аз эле болду ага. Негизи аз эле болду. 2 жыл болдубу? 2 жыл болду. Аз эле болду ага. Сиз ошол 2 жылга чейин, демек сиздин кантыңыз көп болгон. Ооба. 16,5 чейин болгон да. Сахар, диабет деген оору менен жабыркап келдиңиз. Давлениеңиз канчага көтөрүлчү? Давлением 200, баягы катуу көтөрүлгөн 230, кийин ылдыйкысы 130 болуп аткан. Эми шүгүртөгөн мурун 180, 100 болуп жүрсө деле жүрө берчүмүн да. Мындай башым оорчу, көп мындай сезим болбой, качан жанагындай көтөрүлүп жыгылганда гана сезип калдым да. Ашыкча салмагыңыз бар беле? Ашыкча салмак 88-90дан келмей жүрчүмүн. Азыр канча килограмм? Азыр 63 килограмм. 63 килограмм. Азаматсыз. Так, демек сиз ушул оорудан таблетка ичип, аптекадагы химика дарыны ичип, абдан кыйнала бердиңиз да, бирок сиздин ички органыңыз, ички туюмуңуз, сиздин мүмкүн органдарыңыз, эжеке кара өзүңдү, сен дарысы жок дарыла деген туюм берген үчүн сиз өтө баштадыңыз, Сиз эртең менен суу ичип баштадыңыз. Эртең менен ошол турар менен ичим, ошол 40-50 градустан жылымак суу. Мен дагы дайым айтам да, урматтуу мекендештер, суу ичкиле, бирок 40-45 градус ичкиле дечирем. Мынакей эжеке өзү ошол 40-45 градус сууну өзү тандап ичип баштаптыр. Тамакты кантип ичип аттыңыз? Тамакты эми эртең менен сөз свежий, баягы мен крупанын бүт түрүн алам. Основной манкадан башкасын, күрүчтөн башкасын алам. Кандай, мисалы гречка, овсянканын түрүн алам да. Ошолорду сууга эле бышырам. Туз деле салбайм, май деле салбайм, сүт деле койбойм.
Вот ошону мен быштак жанагы процент аз 2%, 0,2% быштак болсо ошону кошуп коем. Болбосо өзүнө эле жеп аласыз. Өзүнө эле жейм. Же болбосо сүсүнө бар. Мисалы үчүн уйдун жанагы тартылган сүтүнөн уйдулган айрандын сүсүнөсүн ошону кошуп анан жейм. Түшкүгө эмне жейсиз? Түшкүгө мен свежий, основной капуста менен кошулган, же болбосо чечевицевый суп, же болбосо ошонун горох, ушундай кошулган эмени жасайм. Ошону жасайм түштө. Андан ичем. Мен болду андан кечин ичпейм. Кечин ичпейсизби? Кечинди ичпейм. Кечинде мен жеңил эле. Же бир нерсе кууруйм, куурганда да эт кошулбаган. Же болбосо жашылча жемиш. Жашылча жемиш основной ошол салат. Основной ошол. Билесизби эжеке, мен абдан сизге ыраазы болуп турам да. Себеби деген мен ушул дарысы жок дарылоого өтүп атканымда, мен ушул сиз айтканды мен айтып баштагам да. Көрдүңүзбү, сиз эч кимден укпай эле, сиз өзүңүз ушуга түшкөнсүз дагы, сиз ушундан өзүңүздү жакшы кыла баштагансыз да. Биз ушу дарысы жок дарылоо кылган врачтардын негизги ыкмалары ушу сиз айткандай суу ичиргизебиз. Ошо сиз айтканда 40-45 градус. Анан сөзсүз түрдө сиз айткандагы тамак ичиртебиз да. Мына эртемеңки тамакка ошо крупаларды сууга бышырып ичесиңер дейбиз. Түшкү тамак ошо эт болсо эт 4 күндө бир, болбосо чечевица, фасоль, горох, ошондой баалык кылба. Кечкисин сиз айткандай жашылча эмес. Азаматсыз, көрдүңүзбү? Мен өзү деги эле кыргыз калкына абдан ыраазы болом да. Себеби деген биз 3000 жыл мурун кыргыздар 3000 жыл мурун пайда болгон дегенге мен абдан ишенип кетем да. Себеби деген биздеги көп нерселерди, көп адамдын ден соолугуна пайда бере турган, адамдын нервинин тынч боло турганына, адамдын бала тарбиялоосуна, адамдагы философиянын эң күчтүүлөрү биздин ошо кыргыздардан чыкканбы деп мен кээде абдан сүйүнүчтүү болуп калам да. Мына эжеке эч кимден уккан эмес. Бул өзүн эле уккан да. Мен дагы бир видеомда айтып кеткем да, урматтуу мекендештер, сиз ооруп атасызбы? Сиз ички дүйнөңүздү угуңуз дейм да. Ой турчу, мен күнүгө эле эт жеп атам, күнүгө эле эт жеп атам, эмне үчүн жакшы болбой атам? Мен күнүгө эле нан жеп атам, мен күнүгө эле буудай жеп атам, эмне үчүн жакшы болбой атам? Же мен күнүгө эле сүт ичип атам, эмне үчүн жакшы болбой атам? Мен күнүгө эле сахар жеп атам деп өзүңүздү өзүңүз суроо бериңиз дагы. Жакшы кылыш эжеке чындыгында эң биринчи ушу нерв системасынан да. Мына эжекебизди айтып атпайбы, мен сахардан, давлениядан, ошол оорудан тажаган үчүн ушундай натуралдыкка өткөн, өткөндө дагы абдан туура жакшы жолдорун тандап алган да. Эми сиз ушуну кармагандан бери эмне кандай бул өзгөрдү, ошол жөнүндө айтып бериңиз, биздин мекендештер окуп турсун. Менин денемде папиллома бар деп. Мынакей, кечиресиз, 45 жаштан кийин эле караса, аял киши болобу, эркек киши болобу, колду аяк кара дактар, кара сепкилге окшогондор, бетте, моюнда папиллома деген мында моюнда өсүп алган кичинекей өсүндүлөр болот. Мына ушулар болгон сизде. Аябай шумук болгон. Тиле даже колтугумда моундай сөбөйдөй болгон эмелер чыккан сылаңда. Азыр ошонун баары кетти. Анан могул жерде 2 каратак, анан могул жерде 2 каратак бар болчу. Моундай азыр кичирейип бос болуп калды. Ошол тазаланды. Аны мен бир жерге барсам рак деп жүрөктү түшүрүп, онкологдор анализ бербейм. Мен сырттагы нерсени өзүмдө тазалайм деп жүрүп, анан ошол основной тамактан көрдүм. Бул негизи кою тамак, камыр тамак, эттүү тамак, майлуу тамак адамды күндө эле жей берсең ошол бузат экен. Аны деле жеш керек экен, бирок күндө эмес. 4 күндө бир деп берем мен ошонучу. Мен күндө эмес деп айтам. Туптура эң туура. Ооба, мына мен азыр мына биз коллега экөөбүз көрүп атабыз, эжекенин мойнунда эч кандай папиллома жок. Шумдук болчу. Дак да жок десеңиз. Бетинде дак жок болгону гана кичинекей бир аз сепкилдер калыпты. Бозоруп баштаптыр. Колдор таза. Оого чейин Колдор таза. Мына эртең мененки сууну айтсаңыз, канча грамм ичесиз ошондой? 400 грамм ичем. Бирок ошо сууну 800 грамм десеңиз 400 жок, грамм ичем. 400 грамм ичет, бирок сиз буртап ичем дедиңиз, эң туура. Шашпай отуруп ичем мен. Примерно бир 15 мүнөт ичем ошо. Туура. Анан кийин басып жүрө берем, 40 мүнөттөн кийин анан тамак ичем. Сиз абдан жакшы өтө сонун ден соолукту тазалагансыз да. Ден соолукту тазалаш мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, ар бир адамдын өзүнүн колунда.
Сен эмне жеп атасың? Мен дайым айтам, сиз бир бүдүр нан жедиңизби, бир кашык суу ичтиңизби? Ошол сиздин ден соолугуңузга абдан чоң өзгөрүү берет, же болбосо жакшы нерсе берет да. Мына, сиз тандап жедиңизби? Сиз ден соолук жакшы кыласыз. Сиз бардыгын эле жей бердиңизби? Значит, сиз организмге зыян берген болосуз. Эми биз ушуга эжеке, биз ушуга эмнени кошуп койгонбуз? Биз ушуга мына бул коллегамда абдан көп жылдан бери колдонот. Биз сүрүк курт коюп беребиз. Ушул нерсеге себеби деген Кыргызда илгери абдан жакшы айтып койгондо арам канды соруп алат депчи. Сүлүк чындыгында арам канды соруп алат. Арам кан дегенде мына ошол бул эмне папиллома деген эмне колго чыккан. Була деген ушу кандын ичинде айланып жүргөн кереги жок, сиңбей калган. Токсин дейбизби, шлак дейбизби? Кыргыздар ылай деп коюп койдум. Биздин денебиздеги пайда болгон ылайлар терибизге тоташып калат. Мына ошону кууп чыгуу бул бир гана сүрүк курттун колунан эң сонун келет да. Мына ушул сүрүк курт коебуз. Эми мындан тышкары биз адам өзүнө өзү массаж жасасын деп биз висцерал массажын жана лимфа массажы кошуп койгонбуз да. Мына ушуларды биз эми эжекеге массажды жасайбыз. Кудай буйрса келсе сүрүк курт коюп беребиз. Анан эми мен өзүмдүн личный ушу кошумчалаган дарылоом бул неомулатиндин методу менен пирикс водородду физрастворго, физикалык суюктукка кошуп, тамчылатып аны да куюп беремин. Бул эми менин өзүмдүн тандап алган дарылоом. Эмне дейм эжеке, азыр биз сиздин каныңызды мен көрсөтүп коеюн. Биздин урматтуу экендештерге. Так, мынакей. Мына караңыздар, 68 жаштагы эжекебиздин канын караңыздар. Мен дайым айтам силерге, ногой эритроцит деген элемент, клетка бизге тамак ташыйт. Караңыздар, эжеке 68, эми 2 жылдан 70-ке чыгат. 70-ке чыгып аткан эжекебиздин канынын тазалыгын карагыла. Эч кандай биз микроорганизм көргөн жокпуз. Болгону гана эжекеде биз туздарды көрүп атабыз. Эмне үчүн эжеке айтат, мен 2 жылдан мурун абдан камыр оокаттарды көп жегенмин. Абдан сүт тамактарын көп ичкенмин. Сиз эми эч кандай мурун абдан диетаны бузган үчүн ал нерсе 2 жылда барып азаят да. Мына 2 жылда биз азыр бираз гана туз көрүп турабыз. Бирок эң негизгичи карабайсыңарбы? Ногой эритроциттин ортосунда сиңбей калды деген тамак жок болуп атпайбы? Абсолютно. Бул деген бул вообще сиз азаматсыз. Ар бир кыргызстандык сизге окшоп диета кармаса, сиз ушул нерсени жаштарга көрсөтүшүңүз керек да. Себеби деген алар биздин тукумубузду неме улап берүүчүлөр. Алар бизге жакшы бала төрөш керек. Алар бизге жакшы гендеги ден соолугу чың бала төрөп бериш керек. 70-теги эжекебиздин канын көрүп мен абдан таң калдым. Мен өзүмдө мындай тазаланганга уруксат убактым жок болуп калат. Мына эми экинчи дагы бирди көрүп коелу эле. Так, бул башка бирөөнүкү алдыга экен, Мына бул жерде деле карагыла, мына эч кандай эрибей калды деген фибриновый нити деген жок, эрибей калган белок деген жок. Болгону мына кичинекей холестерин турат, жана эритроциттер мына жалгыз болуп турат. Эми кийинки дагы көрөлү. Мына бул жерде деле көрдүңөрбү? Кадимкидей жалгыз бир аз гана туз. Эжекеде туз менен гана холестерин турат. Мына мен профессорум, эжеке караңыз. Менин профессорум мындай китеп берген да. Ушул китепте мына бизге тамак алып барганда мындай жалгыз жүрсүн деп берген да. Мына кимдин ден соолугу чың, анын мындай бизге тамак ташыган эритроциттери жалгыз жүрөт. А сиздикин караңызчы, чындыгында сиздики мына жалгыз жүрөт. Караңызчы. Бул деген мен өткөндө бир кыргыз бир жашыраак эжеке келди эле, мен сенсация дедим. Сиздики деле сенсация. 70-ке чыккан эжекенин канынын арасында формаларын тептегеректигин айтыңыз. Арасында эрибей калды деген тамак жок. Вот, арасында фибриновый нити деп коет бизде. Ооба, белки жок. Болгону гана туз. Эми мен ошон үчүн дайым айтам да, менден сурашат да, мен тузду кантип кетирем дейт да.
тузду, холестеринди кантип кетирди. Сиз азамат экенсиз. Сиздин бүт мен айткан баягы микробдордун баары жок болуп, жок болуп турганын баары арасында элге калган тамактар, элге калган байлар жок. Сизде болгону гана фибриновый, сизде болгону гана туз менен холестерин турат. Мен ошо келген мекендештер айтам да, туз менен холестеринди кетириш бул 2 жыл. Демек сиз мындан да көп болгон да сиздечи. Мындан да абдан көп болгон туз. Сиз ушул азыр азайтып отуруп, дагы аз калды. Сиз дагы мындан кийин да ушундай тамактана берсеңиз, менин профессорум айтат да, албетте өмүрдү Кудай берет, бирок Кудай таалам себебин жаса дегенде, сиз себебин жасап атасызбы? Менин профессорум айтат, ким себебин жасаса дейт, ал 120га чыгат деп атат. Көрдүңүзбү? Биз качан каза болот экенбиз? Биз мына ушул клеткаларыбыз ооруп калганда. Ушул клеткаларыбыз бизге жакшы тамак ташыбай калганда гана биз ошондо гана адам өлүп калат экен да. Эгерде биз Кудай таалам сен таза тамак ич, таза суу ич, кыймылда, өтүңдү чыгар, көйлөк кыймылдар жаса десе, ошону жасасак биз көпкө жашайт экенбиз. Көпкө жашайт деген сөз мына сиздикинде таза кан деген сөз. Сизде эми болгону гана ошо туздар. Сиз кубана турган нерсени айтат. Сизде туз менен гана холестерин болуп атат да. Эми эжеке бир аз сүрүктөн корккондой, эми акырын көндүрүп сүрүк коюп беребиз. Мен лимфамды жасап бергиле деп, эми чындыгында ичти бассам ооруп атат. Эмне үчүн? Себеби деген пока кичине болсо да туздар кетелек. Холестериндер кетелек. Демек кандын ичи дагы бир аз кыйналып турат да, анан ошо ичегиге барган кан тамырлар ичегини бир аз шамалдатып турат да. Демек биз ошол жака азыр лимфомассаж жасашыбыз керек. Висцераль массаж жасашыбыз керек. Бирок биз сизди сүрүк менен дарылаганга көндүрөбүз. Эмне үчүн? Себеби сүрүк ушул туздарды жана холестеринди сооруп алып чыгат. Курттан өлө корком. Эми бардыгы эле коркуп, биз сизди акырын коркутпай, чочутпай, бирден коюп, анан кийин экиден коюп, анан өзүңүз сезе баштайсыз. Эмне дейм? Сизге дагы да болсо ден соолук каалайм. Сиздикинде позитивди, не дедиңиз коллега? Эжекеникинде позитивди бар Кыргызстандарга. Ар бир Кыргызстандын ар бир жаранына каалайт эле, Ар бир жаранга ошондой ден соолук болсун. Мына силерге окшогон элибиз, элдин сыймыгы болгон силерге окшогон адамдар көп болсун алдында. Силер бар үчүн элдин ден соолугу чыңдалып атат. Силер болбосоңор элдин ден соолугу кантип чыңдалат? Силер бар болсо, түшүнүк берип, туура тамактанганга, туура кыймылдаганга үйрөтүп атабыз силерди. Ошону түшүнгөн сизге да рахмат. Чөкөсанычы бардыгынан дагы бул эжекем именно сахары бар экен, давлениеси 230 экен. Киринен кечке эле давлениянын дарысын ичип отура бербей, сахардын дарысын ичип отура бербей, сиз могу диетаны сактап, режимди сактап, өзүңүз кыймылдап, ашыкча салмагыңызды түшүрүп, көрдүңүзбү? Анан өзүңүздү аябай тазалап, жана андай пайдалуу сууларды, ушундай керектүү пайдалуу чайларды ичип, ушул даражага жетипсиз да. Бул адамдын эркинде да, баардык тамактан отказ кылыш өтө кыйын да. Айрыкча эртең менен сиз жана айтып атасызбы, овсяный группаларды баардык түрүн алып, аны жөн эле сууга, туз да салбайт экен. Бул үчүн эрт керек. Ал үчүн өтө чоң эрт керек да. Жөн эле сууга аралаштырып күчтүү жеп алыш бул өтө чоң деп тана баштайсың. Ошол жанагы сүсмөчү. Тартылган сүсмөсүн ошондон кичине кошуп койсоң жергиликтүү болуп калат. Жок, анда болсо андайды таппай калсаң, постоянно болбойт да, таза жасалган болбойт да. Быштак, кадимкидей быштак, жанагы 0,2 творог, 0,2% алыш керек. Анын да майлуулугунун кереги жок. Сиз ошого дагы айранды баягы калтачага куюп туруп, суусун дагы кошсоңуз, бул да эң сонун нерсе. Айылга барыш керек, уй сыгыш керек. Рахмат. Ден соолукта болуңуз. Сиздин берген кеңешиңизди биздин кыргызстандыктар угуп, дагы да болсо ден соолуктарын чыңдайт деген ниетте саламатта калыңыздар, урматтуу мекендештер.